Саламатсыздарбы, ардактуу биздин көрөрмандар, Манас ТВдан барыңыздарга жалындоо саламдар жолдойбуз жана биздин бүгүнкү автопортрет программасынын кезектеги чыгарылышын баштап жаткан мезгилибиз. Алып баруучусу мен Нурайым Кудабаева. Бүгүн төрүбүздө өзгөчө конок бар. Алгач конокту тааныштыруудан мурун анын хит чыгармасына кезек бергим келип жатат. Анда эмесе сиздер үчүн жагымдуу чыгарма. Ой, өзүңүздөр байкагандай эле бүгүнкү биздин студиябыздын көркү коногу бул Нооруз Алымбаев же болбосо NZ21. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Кандай келип алдыңыз? Маанайыңыз кандай? Жакшы, абдан сонун. Жакшы келдик. Рахмат. Негизи ошол чоң жаңылыктарыңыз менен келиптирсиз. Алгач эле мисалы ошол псевдоним колдонуу же болбосо каймана атты табуу боюнча суроо өргөн келип атат. Эмнеге NZ21 деп алмаштырдыңыз атыңызды? Алмаштырганымдын себеби көп убакыттан бери чыкпай алгандан, анан кийин жаңы өзүм авторский ырларымды чыгарып атам. Ошол менен жаңы ат менен, жаңы каймана ат менен чыгайын деп ушундай чечтик. Анан кийин бирок мурдагы деле Нооруз Алымбаев болуп эле ошол эле ат менен деле чыга берем. Бул азыр акыркы ырым орус тилинде болгондуктан ошол каймана ат дагы колдондук да. Жакшы экен. Анан бүгүн сизден дал ушул басып өткөн жолу, чыгармачылык жолду сөз кылабыз. Алгач сөздү дал ушул чыгармачылыгыңыздан баштагым келип атат. Жаңы эле айттыңыз, жаңы чыгармалар жаздырып атканыңызды. Ал жакта көбүнесе орус тилдүү чыгармалар экен да, өзүңүз айткандай. Анан алардын клиптери дагы өзгөчө экен. Бул канча жылдык эмгекти талап кылды же көрүнбөй кеткениңиздин себептери ошолбу дегендей? Негизи ошо азыр көп көрүнбөй кеткенде
музыкадан алыстаган жокмун. Өзүм мурдатан бери жаздырган ырлар ошо 2015-16 чыгарган огондорду азыр кээ бир ырларын ошол эми чыгарып атам да. Анан ошол убактан бери ошо ырларды топтоп жүрдүм. Буюрса ошолорду эми чыгарайын деген ой бар. Жакшы. Анан келиңиз баалыгыңызга бир кайрылып көрөлүчү. Баалыгыңызда кандай бала элеңиз, кайсы сабакта мектептерди жакшы окучусуз? Негизи бала кезимде, окуучу кезимде аябай тентек болчумун. Сабакка барбай деле койчумун. Ошондой моменттер болчу. Сабактан качкан убактар болду. Анан кийин аябай тентек элем. Жума сайын 2 күндүн биринде эле мушташып эле ошентип жүрөчүмүн. Анан кээ бир мугалимдер ошо жаман өзүнүн Көз карашын айтып, жаман поведение болсо жаман көрүшөт го. Ошол себептен кээ бир мугалимдер айтчу, сен аябай чоңойгондой тиги адам болор бекенсиң деп, ошондой сыяктуу сөздөрдү айтчу. Ошо көбүнчөсү эле ошо классташтарым кийин таң калышты да. Мен 8-класстарда токтолдум. Ага чейин ошо тентек болчумун. Анан кийин 8-класс, 9-класс, анан кийин студент болгон кезде уже токтолуп, ошо башкача өзүм эле жүрүш турушум башкача болуп калды, кичине мындай жошураак, оор басыраак болуп, Ооба, анан кийин мурдагы классташтарым таң калып кээ бирлери. Ушундай болуп калдымбы депчи, ушундай болушкан да. Жакшы. Анан өзүңүз студенттикмин деп айтып калдыңыз. Дал ушул кайсыл жактын университетин бүтүрдүңүз эле? Кайсыл жактын студентисиз деп сурасаңыз? Мен окууну бүткөндөн кийин филармонияда 2 жылдык студия бар. Ошол студиянын би бөлүмүн бүткөм. Андан кийин Бишкекский архитектурно-строительный техникум, бухгалтердикин бүткөм. Анан Бибисара Бешеналиева ошол жакта СКДни окугам. Ошол андан кийин консерватория тапшырып толук бүткөн жокмун. Түшүнүктүү. Анан сиз башталганда эле чыгармачылыкты ошол биден баштаган экенсиз. Анан би жолуңуз кантип башталып калды? Анан эмнеге ал жактан бир пауза же болбосо бир токтотуп коюуну туура көрдүңүз деген суроо? Негизи эң башында окууну бүткөндөн кийин ойлонуп, эмне кайсы кесипти тандасам, кайсы жака окусам деп ошондой выбор болгондо ошо ырчылыкка барып тапшырайын деп филармония баргам. Барсам кичине кечигип калып, толуп калыптыр вокалдыкка. Анан кийин анан каяка тапшырам болот? Анан кийин үйдөгүлөр ошо би бөлүмү бар экен. Ошо би бөлүмүнө ошол жака эле окуй бер. Сен ырчы болсоң би илешиң да керек болот деп эле ошо биге тапшыргам. Биринчи курсту бүтө электе ошо филармонияда Акмарал би ансамблю бар. Ошол жерге полставкага жумушка кирип, анан параллельно окуп ошентип иштегем. Андан кийин окууну бүткөндөн кийин 6-7 жылдай ошо Акмаралда бийледим. Бирок ошол эле убакта биринчи курстан баштап кафеде иштечүмүн. Кафеде музыкант болуп. Ошол себептен ошентип анан кийин чыгармачылык жол башталды акырындап. Анан ата-энеңиз биге бар деп жол көрсөткөнгө караганда сиздин ырчылык өнөрүңүз бала чактан же мектеп курактан баштаган окшойт. Ооба, мектепте жанагындай конкурс, Мы ищем таланты деген конкурстар келчү бизге. Ошол анан кийин дагы ошондой конкурстарга катышып, анан кээ бирине катыша албай калчумун. Себеп дегенде даярданып келип эле, анан ошо катышардын алдында сүрдөп эле катышпай койчумун да. Анан ошол өзүм үйдөн ырдап, кошуна бала да бар болчу, ал дагы жакшы ырдачу. Ошол болуп чогуу ырдай берчүбүз да. Анан ошондон нары ошо ырга кызыгуу аябай өрчүгөн. Бирок ошол эле убакта мен ата-энем дагы музыкага жакын адамдар. Мамам жактан бүт баардыгы ырдашат.
алып баруучулар бар, актерлор бар дегендей. Ошол себептен да түрткү болуш керек. Музыка жагын тандаган. Демек энеси түбү сизге чоңураак таасир берген экен да, чыгармачыл адам болуп калышыңызга. Анан кийинки суроо мындай болсун, дал ушул көк жөтөл чыгармасын сиз аткарып, азыр мисалы азыркы күнгө чейин деле бир хит абалы бар. Мисалы сөз түрдө кетип баратып, сабын ырдап койсоң, сөз экинчи адам улантып кетет дегенеңди да. Анан бул чыгарманы ырдоо кандайча, мындай идеясы кандай пайда болуп калды, кантип ырдап калдыңыз деген суроо. 2013-жылдары, 2012 жылы Астанага барып, ошакта театрда иштегем, НАС театры, ошо бий боюнча. Анан ал жакта иштеп жүрүп ошол ырды угуп калгам, дос балдар узуп, ал жактан ырдачыбыз дос балдар болуп. Анан бул жакка келип эле кийин случайно ошо ырды видеолорго узуп, эметсем ошону жаздырбайсың деп ушинтип калышты. Анан жаздырып эле, бат эле жазылды, бир жумадан кийин жазылып эле, анан Канат байке, Канат Кадыржан продюсер, ошол мен таанышып калып, ошо продюсер болуп чыгардык. Чыгаргандан кийин эле радио бергенде бир жумадан кийин элдер сурап башташты. Ошонун артынан эле кайра ошол убакта жанагындай Кара жорго мисалы. Анан элдер болсо жана түшкү убакта калуу тилектерди айтып, анан кийин поздравление болчу да, эме радиолордо, ошондон аябай көбү тааныбай эле, билбей эле бир жөтөлгөн ыр бар экен, ошолорду коюп берип коелачы деп эле, анан ошентип жакшы чыгып кетти да. Мен көк жөтөлдү баягы ойлогом да, көп убакытта тартылса керек деп, анткени ырдап атып жөтөлүш бул оор болсо керек деген ойлор болгон да. Сиз бир жумада, демек бул тембриңиздин жакшылыгынан айтып турса керек. Буну ага чейин ошо Астанада эле ырдап көнүп калганбыз. Ырдаганда негизи оор эле ыр, бирок даярданса жеңил эле да. Жакшы туура дыхание менен ырдаса жеңил эле болот. Ошол себептен тартылышы аябай бат-бат болгон. Негизи шаар жүрсө, шаар кетсе бүт баары ошо жакшы чыгып кетет окшойт дейм да. Анан бат эле тартылып, бат эле ыр жазылып, анан радиого берилип, элдер сурап башташкан да. Жакшы. Анан дал ошол азыркы чыгармаларыңыз тууралуу сөз кылгым келип атат. Мисалы Ice Cream, Easy Come, жалаң аттары англисче, бирок ырды уксаң орусча сөздөрү бар ырлар. Анан бул жакта сөз түрдө бийлери менен коштолгон ырлар экен. Бул жанрды өзүңүз тандадыңызбы же продюсериңиз сунуштадыбы? Жанрды тандаган жокмун, мындай эмеде айтып атпайм, ушул убакытка чейин оондор чыгарып билгем деп өзү эле чыккан да. Мындай мен мондай стиль чыгарам деп эмес, кээ бирде моменттер болот. Башкача мындайча айтканда транс деген сыяктуу да. Ошол моментте чыгат да. Оондор өзү эле агып берет. Эргүү менен, эргүү менен, туура. Ошол моментте чыккан ырлар, анан менде могу жанрда жазам деп деле мындай тандаган эмесмин да, өзү эле чыккан ырлар. Анан баардыгы автордук ырлар экен. Айтууңузга караганда, дал ушул ыр жазуу, анын обонун тандоо, бул мисалы өзгөчө обону жаралган ырга анын сөзүн жазуу оор деп айтышат да. Сизде бул процесс кандай болот? Меники көбүнчө обон чыгат биринчи, анан кийин анан сөзү. Бирок сөз жазуудан мен мындай бир аз тартынам да. Эмне дегенде сөз жазуу кичине оорураак мага. Анан мааниси туура келиш керек. Мага көбүнчө обон чыгаруу жеңил болот, мындай оңой келет да. Обонду да өзүңүз жазасыз. Анан сиз бийлейт экенсиз, ырдайт экенсиз, анан ыр жазат экенсиз, обон чыгарат экенсиз, анан жигитке жетимиш ыраздык кылып да коет. Дагы кандай биз билбеген өнөрлөрүңүз бар? Башка дагы башка майда чүйдө көп эле болсо керек, билбейм. Андан башка гитараны азыр үйрөнүп атам. Ошол буюрса ал дагы бир өнөр болуп туруш керек. Жакшы экен. Анан дал ушул сизге мындай бир суроо бергим келип атат. Эгерде кайрадан сизге ушул жашоо берилсе макул деп алат белеңиз, же жашооңузду таптакыр башка нукта өзгөртөт белеңиз? Эгер ушул акыл менен мурдагы жашоо барсам, ушул акыл менен
мурда жашап барсам тандабакмын. Эгер ушул эле акыл менен кайра мурда жок, мурдагы эле акыл менен эски жашоонун айырмасы жок болуп калмак болуш керек анда. Түшүнүктүү. Кайра эле ушул жолдо басмаксыз, Анан биз жантан бери сөз кылып жатабыз. Энзи 21 деген биздин байкебиздин жаңы чыгармалары чыкты, автордук чыгармалары чыкты деп. Анан сөзсүз түрдө биздин көрөрмандарыбызга премьерасын бүгүн тартуулап көргөзбөсөк болбойт. Андыктан сиздер үчүн дал ушул Энзи 21ден жагымдуу чыгарма жаңырсын. В комнате темно, слишком жарко, мысли замело, за тобою загадкой. Никуда бежать, до других нет дела, лишь бы разгадать, что сказать ты хотела. Ветер за окном зовет в дорогу, под гитарой бой, погулять по району. Но мне не до улицы, не до винила, мне бы рядом с той, что меня победила. А ты хотела без родила лишь заткнуть мои фиксы, да сумела ты. Взорвала и сердце, принципы уже не те. Мир не тот, я не тот, твой заход, да чё за поворот? Easy come, easy go, вот и все, что я слышал. Break my heart, kill my soul, вот и все, there is all my sensation. В пальцах затекло, застряло в мыслях, недовольный взгляд, и на что же закисло? Я лишь по любви дергал за косичку, да коса твоя надо мною нависла. Из-под крана капает завтра вчерашний, рядом мелкий тигр, не такой уж и няшный. И в обиде теле радиобашни, не ловлю их волны, да мне в мир бы мультяшный. А ты хотела без родила лишь заткнуть мои фиксы, да сумела ты. Взорвала и сердце, принципы уже не те. Мир не тот, я не тот, твой заход, да чё за поворот? Easy come, easy go, easy go, easy go. Вот и все, что я слышал. Break my heart, kill my soul, вот и все, there is all my sensation. Easy come, easy go, вот и все, что я слышал. Break my heart, kill my soul, вот и все, there is all my sensation. Sensation. Жаңы эле Easy Come чыгармаңызды көрдүк. Анан клиптердеги бийлерди өзүңүз койдуңузбу же бул жактан продюсериңиз атайын бир бичини алып келип үйрөтүп? Бичи балдар койду. Инчектер бар, жакшы бийлеген, ошо клиптеги эле артта бийлеп аткан балдар койышкан. Адилет, анан Бая деген инчектерин койгон. Ал бул жакта костюмдар негизи башкача форматта тартылыптыр да. Бул идея сизге таандыкпы же баары бир продюсер менен иштегенден кийин продюсериңиз сунуштап? Негизи жалпы эле продюсер да өзүнүн идеясын айтты, бизде дизайнер иштеди, элде жоктогу Айнура айым ошол костюмдарды тигип берди. Андан сырткары съемочная команда, алар өздөрүнүн идеясын айтып атып, ошо баарыбыздын бир идеяга келип, ушундай чыгарма чыкты да. Түшүнүктүү. Сонун, сизге чыгармачылык ийгиликтерди, бийиктиктерди каалайбыз. Анан кийинки кадамдарыңыз тууралуу да сөз кылбасак болбойт. Кандай пландарды коюп атасыздар? Азыркы ошо айтып аткан жана чыга элек ырларымды буюрса. Айскрим, Айскрим деген ошол ырды дагы андан башка дагы ырлар
көп. Ошолорду биринин артынан бирин чыгарып убактысында чыгара ал деген ой бар. Жакшы, сизге ийгиликтерди каалайбыз. Анан дал ушул Нооруз мырзанын өзү карманган бир 5 принцибин айта кетсеңиз. Мисалы жашоодо карманган бир эрежелери болсо керек. Мисалы эч качан калп айтпа деген. Ооба, эч качан калп айтпаш керек, жаман жолго баспаш керек. Ата-энени сыйлаш керек. Негизи принциптер көп эле, мындай кармана турган. Анан кийин колдон келишинче ошолорду аткарганга аракет кылабыз. Эми баары адамбыз да кээ бирде карманбай да калышыбыз мүмкүн дегендей. Ошо негизи ошо эң негизги принциптерди карманганга аракет кылабыз да. Сонун жооп болду. Анан дал ушул чыгармачыл адам катары сурагым келип атат. Сиз эргүүнү кайдан аласыз? Кантип мисалы ушундай бир жакшы ырч жазыш керек экен деп бир эргүүнү кайдан табасыз? Негизи көп байкагам. Бир алыс жакка барганда, же болбосо ысык көлгө, же болбосо тоого чыкканда ошол моменттерде жакшы эргүү келет да. Мен мурда кээ бирлер ушинтип айтса көп ишене беришпесин, анан практика жүзүндө мен ошо ар бир башка жактарга барып калганда ошо чындыгында эле эргүү берет да. Ошол момент. Анан кийин ошо эргүү келген момент ошол моментте чыгарып жазып калыш керек да. Кээ бирде ошону оюңда калып, анан кийин жаздырбай калып, ошо калып кетсе ошо унутулуп калат. Сразу алып туруп телефонду алып эле чыгарып жаздырып калабыз да. Жакшы экен. Анан сиздин ырларыңыз жаңы автордук ырлар көбүнесе орус тилинде да. Анан орус тилде ыр жазуу сизге канчалык бир оорчулуктуу же тескерисинче кандай десем, ой, мен суроомду унутуп калдым. Кайра берейинчи. Негизи автордук ошол чыгармаларыңызда көбүнесе ырлардын тексти орус тилинде. Анан орус тилинде ыр жазуу кандай десем, кыргыз баласы үчүн оорбу, жеңилби деген суроону бергим келип атат да. Негизи мен өзүм орус класста окугам. Анан кийин башында кыргызча жана Аттиңай деген да клипим бар, ырым бар. Ошону биринчи жолу жазып көргөм. Жок, экинчи жолу жазып көрдүм. Ошол убакта карантин убагы болчу. Кыргызча китептерди аябай окуп, көп маани, мындай көп колдонулбаган сөздөрдүн маанилерин жакшы түшүнбөй калат го. Ошолорду изучать этип, биринчи кыргызчаларды ошол жазгам да. Андан кийин орусчаларды жазып, орусчулук деле болгон жок. Мындай орустардын рифмасы көп, сөздөр көп да, ошондуктан жеңилирээк болду. Жакшы экен. Анан азыр баарыбыз көрүп атабыз, көп болуп атабыз. Кавер ырчылар көбөйүп атат, каверлер көбөйүп атат. Сиз дагы балким кавер ырдоо планыңыз бар? Балким ырдаса деле болот. Мен өзүм аябай ушул кавер менен чыгам деген деле ой жок. Негизи көбүнчө ошо автордук ырлар менен чыксам деген ой. Анан бирок ырдап деле койсо болот кавер деле. Анан азыр ушул жерден эфирден сизден бир шингил сурансак. Айскримди ырдап берейин. Жарайт. Заварил я кашу для чего? Не понимаю, что произошло. Верил в нашу лайф, как в парадайз, но твое сердце как льдышка айс. Разноцветный мир вокруг тебя замерзает нашу лав губя. Я словно Кая, ты принцесса айс. Вернись ко мне, теперь все будет найс. Твое сердце словно лед, и вряд ли кто поймет, что нету больше веры, и это не полет. Открой свои глаза, ты больше не одна. Держи мою руку, и мы свалим на моря, свалим на моря. Чынында эле сонун кол жыйган үнүңүз бар. Сизге чыгармачылык ийгиликтерди бир жолу каалап өтөлү. Анан дал ушул кыргыз тилине дагы бир
кандайдыр бир кандай десем өзгөчөлүктөрдү балким киргизгиңиз келет, анткени шоу бир орунда турбайт, чыгармачылык деген нерсе бир орунда турбайт эмеспи? Ооба, негизи ырларды бизде деген жалгыздан чыгарабыз го, же болбосо альбом деп коебуз го. Ошол нерсени альбом жазыш бизге мындай көп каражатка туруп калат. Анан кийин жалгыздан жаздырып көнүп калганбыз. Мен болсо Үчөрдөн чыккан триптих деп коет. Ошо Үчөрдөн чыккан бир мини альбомдон ар бир ушундай сезон менен чыгарсам деген ой бар. Өзүм сүрөт да тартам. Ошо эмесин обложкаларын өзүм тартсам деп ойлойм да. Триптих деген жана сүрөт картиналар 3 өзүнчө, бирок бир смыслды билинген. Ошондой сыяктуу бир сүрөт менен кошо ошо альбомду өзүм тартып, анан ошондой бир чыгарсам, Үчөрдү чыгарсам деп ойлойм да. Айтыңызды абдан сонун өзгөчө кылды. Буюрса бул нерсе дагы иш жүзүндө өзгөчөлүк болуп, биздин кыргыз чыгармалардын тарыхында сиздин бир кошкон чоң салымыңыз болуп каларына тилектешпиз. Анан дал ушул мындай суроо бергим келип атат да. Азыркы Нооруз баалыгындагы Ноорузга эмнеси үчүн ыраазы болмок же кандай десем, баалыгындагы Ноорузга кандай кеп кеңештерин айтмак? Балалыгымда эртерээк чоң оюнду көздөчүсүзбү? Ооба, эртерээк музыкалык факультеттерге тапшырсам болмок деп ойлойм да. Себеби биге караганда ошо эртерээк болмок болуш керек дейм. Ошону совет бермекмин, эртерээк ыр менен башта, вокалга эртерээк бар депчи. Себеп дегенде вокалга барбай көп жүрдүм да, айланып жүрдүм да, ошонун тегерегинде. Ошону эртерээк башта демек болуш керек. Нооруз Алымбаев ошол канчанчы жылдан тартып толугу менен чыгармачылыкка киришти? Сиз айткандай бардык вокалын алып, же болбосо бирчи катары калыптанып? Мен окуп жүргөндө жалаң эле ошо музыка менен кафеде ырдап баштагам, 2007-жылы баштагам. Ага чейин школдо ырдап, анан кийин сахнага чыккан 2014-жылы башталды да. Ошондон кийин вокалга барып ошентип өтүп баштадым да. Мына аракет кылып дегендей. Жакшы. Эгер азыркы Нооруз мырзаны биз 10 жыл кийинки Ноорузга кат жаз десек, кандай сөздөр менен кат жазып баштайт? Же болбосо кандай талаптарды коюп баштайт? Анын үчүн ойлош керек болот. Отурабы, көйлжөөктөп турбу? Аны азыр билбейм, ошо андай жаза турган болсом, анда шашпай отуруп алып, ойлонуп алып жазмак болушум керек. Анан кийинки суроо анда мындай болсун, дагы ушул коомдогу кайсыл көйгөйлөргө Нооруз Алымбаевдин жүрөгү зырп этип, кайсыл көйгөйлөр атаган ат ушундай нерсе болбосо деп бир өйдөт болгон жүрөгү? Биздин мамлекет өнүксө деген ой, мындай башка мамлекеттерден калышпай, көчөлөрүбүз таза, экономикабыз өнүккөн, ошол эле убакта творчество жагы дагы өнүгүп, не только Кыргызстандын ичинде эмес, СНГга, дүйнө жүзүнө тарай тургандай деңгээлге жетсек дегендай тилегим бар да. Ошондой болсо жакшы болмок. Маегиңиз үчүн терең ыраазычылык билдиргим келет, Нооруз мырза. Анткени сиздин өзгөчө жоопторуңуз, анын үстүнө кулжыйган үнүңүз бүгүнкү эфирибизди көркө бөлөдү. Бүгүнкү биздин студиябызда Нооруз Алымбаев конокто болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.